Саламатсыңар балдар. Силер менен эфир аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Андемесе келгиле 7-класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайлык. Алгач мен сабактын жүрүшүндө өткөн материалды бир аз кайталап алайын. Андан кийин жаңы темага өтөбүз. Андемесе келгиле. Өткөн сабакты бир аз кайталайлы. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу. Биз ушул түшүнүк боюнча алгач аныктамасын кайталап өтөлүк. Көп мүчөнү эки же бир нече көп мүчөлөрдүн көбөйтүндүсү түрүндө көрсөтүүнү көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деп атайбыз деп таанышкан болчубуз. Билесиңерби, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун бир канча ыкмалары бар. Анын ичинен жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолу менен ажыратканбыз. Ошондой эле топтоо жолун пайдаланып көбөйтүүчүлөргө ажыратканбыз. Жана кыскача көбөйтүүнүн формулаларын колдонуу менен ажыратканбыз. Биз ушу кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонуунун бүгүн дагы бир айрым учуруна токтолобуз балдар. Башкача айтканда, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонуп көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Анда эмесе келгиле, алгач сабактын башында мен силерге бир тапшырма берип көрөйүн. Мынакей силер экранда көп мүчөнү көрүп турасыңар. Ушул көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткылачы. Силер өткөн сабакта өткөн формуланы, башкача айтканда, эки туюнтманын квадраттарынын айырмасынын формуласын колдонуп көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла. Мен силерге эки жоопту сунуш кылып жатам. Кана чыгарып көргүлөчү. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла. Анда эмесе мен силерге туура жообун көрсөтө берейин. Кана текшерип көргүлөчү. Эгер туура деп эсептеген болсоңор, ошол жооптун номерин дептериңерге белгилеп тургула. Алгач чыгаруу деп жазабыз дагы көп мүчөнүн өзүн көчүрүп жазайын. Эми карагылачы, бул жерде 9х квадрат минус 64y квадрат деп турат. Буларды алгач бир мүчөнүн квадраты түрүндө жазып алалык. 9х квадрат кайсыл бир мүчөнүн квадратын берерин билесиңер да? 9х квадрат деген бул 3x'тин квадратын берет. 64y квадрат деген бул 8y квадратын берет балдар. Мынакей силер бир мүчөнүн квадраты түрүндө жазганды билесиңер. Эми анда буларды формуланы пайдаланып жаза турган болсок, 3х минус 8y, 3х плюс 8y деп жазып алмакпыз. Мынакей бизге берилген көп мүчөнү мен көбөйтүндү түрүндө же көбөйтүүчүлөргө ажыратып жазып алдым. Анда кайсыл жообу туура экендигин карап көргүлөчү. Албетте биринчи жооп туура эмес балдар. Анткени 3х анан 3y деп турат. Бул жооп туура жооп боло албайт. Анда экинчи жооп туура жооп. 3х минус 8y, 3х плюс 8y. Берилген көп мүчөнү биз кыскача көбөйтүүнүн бир формуласын колдонуп көбөйтүүчүлөргө ажыраттык. Мынакей 9х квадрат минус 64y квадрат деген көп мүчөнү 3х минус 8y, 3х плюс 8y деп көбөйтүндү түрүндө жазып алдык. Балдар, ушул жерде биз көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда кыскача көбөйтүүнүн бир формуласын колдондук. Ал кайсы формула экендигин силер эстедиңер болуш керек. Эки туюнтманын квадраттарынын айырмасынын формуласын пайдаландык. Башкача айтканда эсиңерде барбы? А квадрат минус Б квадрат барабар болчу. А минус Б көбөйтүлгөн А плюс Бга. Башкача айтканда биз кыскача көбөйтүүнүн бир формуласын колдонуп көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттык. Эми келгиле балдар. Андан ары мен дагы бир аз материалды кайталап өтөйүн. Бүгүнкү сабакка керектүү болгон бир мүчөнү кубу түрүндө көрсөткүлө дейт. Башкача айтканда туюнтмаларды бир мүчөнүн кубу түрүндө көрсөткүлө. Мынакей 8х куб деген бир мүчө берилди. Ушул туюнтманы бир мүчөнүн кубу түрүндө кантип жазсак болоорун силер баамдадыңар болуш керек. Албетте 8 деген 2-нин кубун берет. Х кубтун ордуна 2х-тын кубу деп жазып алсаңар болот. Кайталайм. 8х куб деген туюнтма берилген. Мен аны 2х-тын кубу деп жазып алдым. Бир мүчөнүн кубу түрүндө көрсөттүм. Эми экинчи 64c-нин 6-чы даражасы деген туюнтма берилди. Бул туюнтманы бир мүчөнүн кубу түрүндө жазсам 4c квадраттын кубу деп жазып алдым. Балдар, ушул жерден эсиңерге салуучу нерсе, даражаны даражага көтөрүүдө даража көрсөткүчтөр көбөйтүлөт. 2 менен 3-тү көбөйтсөм 6 чыгат. Түшүндүңөрбү? Демек 64 с-нын 6-чы даражасы деген туюнтманы мен 4c квадраттын кубу деп жазып алдым. Үчүнчү учурда дагы бир туюнтманы карап көрөлүчү.
Эгерде b-нын 12-нчи даражасы деп турса, анда бул жерде бир мүчөнүн кубу түрүндө b-нын 4-үнчүсүнүн кубу деп жазып алам. Бул жерде да 4 3-кө көбөйтсөм 12-ни берет. Даражанын көрсөткүчүн таанып атасыңар да силер. Мынакей балдар, мен бир нече туюнтмаларды бир мүчөнүн кубу түрүндө жазганды көрсөттүм. Эми мынакей эки туюнтманы көрсөтөйүн силерге. А жана Б деген эки туюнтманы көрүп турасыңар. Ушул эки туюнтманын суммасы десек кантип жазабыз? Албетте, математикалык тилде А плюс Б деп жазабыз. Ушундайбы? Эгер ушул эки туюнтманын айырмасы десем, анда буларды А минус Б деп жазабыз. Мынакей окулган учурда силер ушул айтылган нерсени математикалык тилде жаза алышыңар керек. Эки туюнтманын суммасы А плюс Б, эки туюнтманын айырмасы А минус Б. Эми ушул эки туюнтманын кубтарынын суммасы десем кантип жазылат балдар? Кайталайм. Эки туюнтманын суммасынын кубтары десем, же кубтарынын суммасы десем, анда А куб плюс Б куб деп жазам. Ортосуна плюс белгисин коем. Кайталайм. Эки туюнтманын кубтарынын суммасы. Кайталайм. Эки туюнтманын кубтарынын суммасы А куб плюс Б куб. Эми ушул эки туюнтманын кубтарынын айырмасын жазайын. Мынакей А куб минус Б куб. Окулушун окуп берейин. Эки туюнтманын кубтарынын айырмасы. Кайталайм. Эки туюнтманын кубтарынын айырмасы. Окулган нерсени жаза алышыңар керек. Жазылган нерсени окуй алышыңар керек. Эми балдар, ушул айтылган материалга ылайык мен силерге бир суроо берейин кайрадан. Төмөнкү туюнтманын окулушун тапкыла деген тапшырма. А куб плюс Б куб дегенди көрүп турасыңар. Демек ушул туюнтманын окулушун тапкылачы. Мен 4 жоопту сунуш кылып жатам. Силер кайсыл жоопту туура деп эсептесеңер, ошол жооптун номерин дептериңерге жазгыла. Биринчи жообу эки туюнтманын кубтарынын айырмасы, эки туюнтманын айырмасынын кубу, эки туюнтманын суммасынын кубу, эки туюнтманын кубтарынын суммасы. Жогорудагы мен окуганды эгер эсиңерге сактап калган болсоңор, анда туура жоопту таба аласыңар. Жаздыңарбы? Анда мен силерге көрсөтөйүн. Алгач биринчи жооптун жазылышын көрсөтөйүнчү. Эки туюнтманын кубтарынын айырмасы десе, мына силер көрүп тургандай жазылат. А куб минус Б куб. Эки туюнтманын айырмасынын кубу десем, анда муну жазылышына көңүл бургула. А минус Б'нын кубу. Көрдүңөрбү? Балдар, эки туюнтманын айырмасынын кубу деп атат. Экөөнүн айырмасынын кубу десе, кубту көрдүңөрбү кайсыл жерге жазылып атат? Эки туюнтманын суммасынын кубу десе, А плюс Б'нын кубу. Эки туюнтманын суммасынын кубу. А бизде тапшырмада эмне деп атат? А куб плюс Б куб деп. Демек анда бул эки туюнтманын кубтарынын суммасы экен. Туура жооп 4-үнчү жооп болчу. Эгер кимиңер 4-үнчү жоопту туура деп жазган болсоңор, анда азаматсыңар. А куб плюс Б куб экен. Балдар, ошол сыяктуу эле эки туюнтманын кубтарынын айырмасынын жазылышын көрүп турасыңар. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы ушул эки формулага арналмакчы. Келгиле анда теманы жазып алалык. Кубтардын суммасы жана айырмасы. Кайталайм. Теманы дептериңерге жазып алгыла. Кубтардын суммасы жана айырмасы. Бул жерде албетте эки туюнтма жөнүндө сөз болуп жатат. Демек биз бүгүнкү сабакта эки туюнтманын кубтарынын суммасы менен эки туюнтманын кубтарынын айырмасы тууралуу формуланы карап жана ошол формула менен таанышып, аны колдонуп бир нече көнүгүүлөрдү аткарабыз. Бул формулаларды эмнелер үчүн колдонорубузду силер жогоруда билдиңер окшойт, Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда колдонулат, же көбөйтүндүнү көп мүчө түрүн жазууга мүмкүн болот. Ушул эки учур үчүн тең колдонуп көрөлүк. Анда эмесе келгиле. Мынакей мен силерге эки туюнтманы көрсөтүп жатам. Эки туюнтманын суммасын көрүп турасыңар. А плюс Б деген. Ушул эки туюнтманын суммасы болсо, А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат деген бул толук эмес эки туюнтманын квадратын берет. Эки туюнтманын толук эмес квадраты. Бул болсо эки туюнтманын толук квадраты.
Демек мен толук окуп берейинчи. Эки туюнтманын суммасынын толук эмес квадраты эки туюнтманын суммасынын толук квадраты турат. Толук квадраты десе эки эселенгенин көрүп турасыңар. Мен кызыл менен жазып койдум. Экиси жок болуп калса толук эмес квадраты болуп калат. Эки туюнтманын суммасынын толук эмес квадратын көрүп турасыңар. Мына ушуларды айырмалай билгиле. Анткени мен мындан аркы сабактын жүрүшүндө колдоном. Кайталайм. Эки туюнтманын суммасын тааныйсыңар. Эки туюнтманын суммасынын толук эмес квадратын билесиңер. Жана эки туюнтманын суммасынын толук квадратын билесиңер. Эки деген жазылып калса толук квадратын түшүндүрөт. Эки жазылбай калса толук эмес квадратын түшүндүрөт. Эми балдар, мына экранда мен силерге бир нече туюнтмаларды жаздым. Албетте силер баамдагандай эле эки туюнтманын суммасын көрүп турасыңар эки жерде. Ошондой эле оң жагында эки туюнтманын суммасынын толук квадратын көрүп турасыңар. Эки туюнтманын айырмасынын толук эмес квадратын көрүп турасыңар. Эми силерге белгилүү болгондой эки эселенсе толук квадратын бергендиктен мынакей буга чейин силерге белгилүү болгондой эки туюнтманын суммасынын квадраты биринчи туюнтманын квадраты плюс биринчи менен экинчинин эки эселенген көбөйтүндүсү плюс экинчи туюнтманын квадратына барабар экенин көрүп турасыңар. Кайталайм. Алгач силер жогоруда а плюс б'нын квадраты барабар а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат экендигин көрүп турасыңар. Бул формула менен силер буга чейин эле таанышсыңар. Астында мен эки туюнтманын суммасын жаздым. Анан эки туюнтманын айырмасынын толук эмес квадратын жаздым. Эки туюнтманын суммасынын квадраты менен таанышсыңар. Анда келгиле бүгүнкү теманын өзөгүн түзгөн негизги формула катары а куб плюс б куб эмнеге барабар экенин жазып берейин. А куб плюс б куб а плюс б менен а квадрат минус аб плюс б квадраттын көбөйтүндүсүнө барабар. Кана урматтуу окуучулар, ушул формуланы жазып алгачы эки туюнтманын кубтарынын суммасы эмнеге барабар экендигин жазып алабыз. Эки туюнтманын кубтарынын суммасы биринчи а плюс б'ны жазасыңар. Бул эки туюнтманын суммасын берет жана эки туюнтманын айырмасынын толук эмес квадратына барабар. Жазып алдыңарбы? А куб плюс б куб барабар а плюс б а квадрат минус аб плюс б квадрат. Ушул эки көп мүчөнүн көбөйтүндүсүнө барабар. Ал эми эки туюнтманын кубтарынын айырмасы эмнеге барабар болот балдар? Жогоруда баамдаган болсоңор, албетте эки туюнтманын кубтарынын айырмасы ошол эки туюнтманын айырмасына жана алардын суммасынын толук эмес квадратынын көбөйтүндүсүнө барабар. Мынакей бул формуланы жазып алла. Биз бүгүнкү сабакта ушул эки формуланы колдонуп бир нече көнүгүүлөрдү аткаралык. Мынакей кыскача көбөйтүүнүн формулаларынан бүгүнкү сабакта дагы эки формуласын тааныштырдым. Эми ушул а куб минус б куб ушуга барабар экендигин же а куб плюс б куб ушуга барабар экендигин мен көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү менен, башкача айтканда силер баамдап тургандай, оң жагындагы көбөйтүндүнү бири-бирине эки көп мүчөнү бири-бирине көбөйтүү аркылуу көп мүчөгө ажыратайынчы. Мынакей а плюс б'ны а квадрат минус аб плюс б квадратка көбөйтөйүн. Ушул эки көп мүчөнүн көбөйтүндүсү кайрадан көп мүчө болгондо биз жогоруда берген формуланы келип чыгаарын далилдеп көрөйүн. Аны а квадратка көбөйтсөм а куб, аны минус абга көбөйтсөм минус а квадрат б, аны плюс б квадратка көбөйтсөм а б квадрат, б'ны а квадратка көбөйтсөм а квадрат б, б'ны минус абга көбөйтсөм минус а б квадрат, жана ошондой эле б'ны плюс б квадратка көбөйтсөм плюс б куб. Балдар, карап көргүлөчү, мен азыр көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйттүм. Мен анткени бул көбөйтүндүнү көп мүчө түрүндө жазгым келип жатат. Окшош кошулуучуларды байкадыңарбы? Бул экөөнүн суммасы 0 болот. Ошондой эле бул экөөнүн да суммасы 0 болот. Анда бизде жыйынтыгында эмне келип чыгат экен? Албетте силер карап көргөндөй а куб плюс б куб келип чыгат экен. Анда мынакей мен жогоруда силерге көрсөткөн формула келип чыкты. Сол жагында турган көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтсөм, оң жагындагы көп мүчө келип чыкты. Биз көрдүңөрбү балдар? Эки көп мүчөнү бири-бирине ушинтип узак убакыт көбөйткөндүн ордуна кыскача көбөйтүүнүн формуласын пайдаланып эле а куб плюс б кубтун ордуна а плюс б менен алардын айырмасынын толук эмес квадратына болгон көбөйтүндүсү түрүндө жазсак болот.
Башкача айтканда бул жерден кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонуп биз көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнүн кыскача жолун жазсак болот же көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратсак да болот экен. Эми келгиле ушуларга карата кубтардын суммасынын формуласы экенин көрдүңөр. А болбосо кубтардын айырмасынын формуласы экенин көрдүңөр. Ушул формулаларды колдонуп көнүгүү аткарып көрөлүк. Мынакей кубтардын суммасы болгондо биринчи кашаада плюс болот дагы, толук эмес квадрат болгондо минус болот. А эгерде кубтардын айырмасын карасак, биринчи көбөйтүүчүдө минус болот дагы, толук эмес квадраты сумманыкы болот. Баамдадыңарбы? Келгиле анда эмесе көнүгүү аткаралык. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла. Кана балдар, мен силерге бир көп мүчө бердим. Жогоруда мен көрсөткөн формуланы колдонуп, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла. b куб плюс 27a куб. Ажыраттыңарбы? Эгер силер ажыраткан болсоңор, анда туура деген жооптун номерин дептериңерге жазып отургула. А мен силерге чыгарылышын көрсөтөйүн. Мынакей көп мүчөнү көрүп турасыңар. b куб плюс 27a куб. 27a куб деген кайсыл бир мүчөнүн кубу түрүндө жазсак болот балдар? Ооба, 27 деген 3-түн кубу да 3a-нын кубу деп жазсак болот. Көрдүңөрбү? Эми мынакей бүгүнкү сабакта биз үйрөнүп жаткан формуланы эле колдонолу. b плюс 3a, a менен b-нын ордуна койдум. Андайын b квадрат минус 3ab плюс 3a-нын квадраты. Албетте квадраты турат, эки туюнтманын көбөйтүндүсү турат, жана экинчи туюнтманын квадраты турат. 3a-нын квадратын 9a квадрат деп эле жазып алалык. Мынакей балдар, бизге берилген көп мүчөнү мен көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Анда туура жооп кайсы экенин көргүлөчү. 3a-нын квадраты 9a квадрат экенин жаздым. Туура жооп. Силер көрүп тургандай, биринчи жооп туура болчу. Жообу мынакей b плюс 3a менен b квадрат минус 3ab плюс 9a квадраттын көбөйтүндүсүнө барабар. Мен берилген көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Дагы бир 4-түнчү тапшырманы көрсөтөйүн. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла деп берилди. Албетте 64 деген 4-түн кубу экенин билесиңер. С-нын 6-чы даражасын с-нын квадратынын кубу кылып карайбыз. А куб плюс b кубту а b-нын кубу деп карайбыз. Мен чыгарайын, силер чыгарылышын кыскача дептериңерге жазып отургула. 64 с-нин 6-чысы плюс а куб b куб деген көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн жогорудагы эле формуланы колдондум. Же болбосо эки туюнтманын кубтарынын суммасын пайдаландым. Мынакей суммасынын формуласын колдондум. Анда демек 4с квадрат плюс аб, 4с-нин квадраты 16с-нин 4-түнчүсү минус 4с квадрат аб плюс а квадрат b квадрат. Мынакей балдар, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Мында дагы биз бүгүн өтүп жаткан формуланы колдондук. Көрдүңөрбү жазылышын? Эми жообун жазган учурда көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла дегендикте мынакей көбөйтүндүн эле жазып коесуңар. Эми 5-чи тапшырманы көрсөтөйүн. Мынакей балдар, окуу китебиңерде мына ушул сыяктуу тапшырма бар. 327-нин кубу плюс 173-түн кубу туюнтмасынын мааниси 500-гө бөлүнөөрүн далилдегиле дейт. Далилдөө деп баштайбыз. Туюнтманын өзүн жазып алайын. Эми силер көрүп тургандай а куб плюс b куб формуласын пайдалана турган болсом, анда бул туюнтманы же көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраталык. Анда кантип жазабыз? 327 a-нын ордунда турат, b-нын ордунда 173 турат балдар. Анда 327 плюс 173, андан кийин 327-нин квадраты минус 327 менен 173-түн көбөйтүндүсү плюс 173-түн квадраты. Эми ушул жерден биринчи кашааны кошо турган болсом, сумма 500-гө барабар балдар. А экинчи кашаанын өзүн эле жазып коеюн. Демек бизге берилген көп мүчө көбөйтүндү түрүндө жазылды. 500 деген биринчи көбөйтүүчү, кашаанын ичи экинчи көбөйтүүчү. Көрүп жатасыңар балдар? Менин берилген көп мүчөнү эки көбөйтүүчүгө ажыраттым. Демек биринчи көбөйтүүчүм 500, экинчиси кашаанын ичи. Кашаанын ичин эсептөөнүн балдар зарылчылыгы жок. Анда көбөйтүүчүлөрдүн бири 500-гө бөлүнгөндүктөн бул көбөйтүндү 500-гө бөлүнөт. Талап кылынган, далилденди. Бизге ушул туюнтманын 500-гө бөлүнөөрүн далилдешибиз керек эле да. Мынакей мен эки көбөйтүүчүнүн бирөө 500-гө бөлүнгөндүктөн бул көбөйтүндү толугу менен 500-гө
бөлүнөт деп жаздым. Аягында талап кылынган далилденди деп коесуңар. Мына ушул сыяктуу тапшырманы аткарганда дагы биздин бүгүнкү тема жардамга келди. Мынакей сабакты жыйынтыктайлык. Эки туюнтманын бүгүнкү сабакта биз кубтарынын суммасын жана айырмасын өттүк. Кайталайм. Мен бүгүнкү сабакта эки туюнтманын кубтарынын суммасы менен айырмасын көрсөттүм. Мына а куб плюс б куб, а куб минус б куб. Демек бул эмнеге барабар экендиги а плюс б көбөйтүлгөн а квадрат минус аб плюс б квадратка барабар. А куб минус б куб болсо а минус б көбөйтүлгөн а квадрат плюс аб плюс б квадратка барабар. Эми балдар, силердин эсиңерге сактоочу нерсе карагылачы. Эки туюнтманын кубтарынын суммасы болгондо ортосунда плюс турса, биринчи көбөйтүүчүдө эки туюнтманын суммасы каралат. А толук эмес квадратында айырманыныкы каралат. Эстеп калгыла. А эки туюнтманын кубтарынын айырмасын караганда биринчи көбөйтүүчүдө эки туюнтманын айырмасы каралат, минус болсо минус болот. А толук эмес квадраты сумманыкы каралат. Мына ушул эки нерсени эсиңерге сактагыла. Урматтуу окуучулар, ушуну менен мен бүгүнкү сабакты аяктайм. Бүгүнкү сабакта мен силерге дагы бир кыскача көбөйтүүнүн формуласын түшүндүргөнгө аракет кылдым. Ушул формулаларды колдонуп, билгичтиктериңерди, көндүмдөрүңөрдү мындан арда калыптандыргыла. Кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошолу. Саламатта калгыла.